Кышкы эс алуу күндөрүн максаттуу пайдаланууну көздөгөн Кыргыз-Өзбек университетинин кызматкерлери менен профессордук окутуучулар жамааты 15 январдан баштап улуттук жана олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча күч сынашты. Кышкы спартакиаданын университеттин ректору Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич ачып, спортчу окутуучуларга ийгиликтерди каалады. Bir жумага созулган спорттук мелдеште командалык эсепте медициналык колледж 1-орунду багындырды. Ал эми 2-орунду табигый педагогикалык факультети, 3-орунду ректораттан түзүлгөн командалар багындырышты. Жеңишке жетишкен командалар ректорат жана кесиптик кошун тарабынан акчалай сыйлык жана грамоталар менен сыйланышты. Быйыл спорттун түрлөрү боюнча абдан кызыктуу мелдештер өтүлгөн. Бул университеттин 9 жамааты катышат, факультеттер, лицейлер жана колледждер. Ар бир спорттун түрүнө факультеттер абдан жакшы даярданып, өзүнүн көрсөткүчтөрүн көрсөттү. Бул айрыкча өтө кызыктуу өткөн шайыр старттары, жаңылыктан киргизилген шайыр старттары. Буга командалар өтө жакшы даярданып, жогорку деңгээлде өттү. Мен бул спартакиада 20 жылдан ашык болду, жылда катышам. Мына жашым 66-тан өтсө дагы жаштарга үлгү болоюн. Жаштар дагы ошо бош убактыларында спорт менен машыксын деген ойдо жүрөм. Жаштар менен мен биргемин. Спорт бул ден соолуктун булагы. Мына быйылкы жылы биздин университет аябай жакшы өттү. Мугалимдердин катышуусунда саны да көп, сапаты да жакшы болуп, уюштуруучулар да жакшы уюштуруптур. Күчтүүлөр жеңди. Бизди дагы жашыбызга карабай катышканыбызды баалап, ардагер оюнчу деп арда грамота берди. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Ар бир инсан өзүнүн ден соолугу үчүн өзү күрөшүш керек.